Ишеним менен ийгиликке жеткен билим берүүнүн авангарды болгон Ош мамлекеттик университетиндеги бул жылы аткарылган иштер жана кийинки жылга коюлган пландар жөнүндө кененирээк билүү максатында студиябызга окуу жай башчысы, филология илимдеринин доктору, профессор Исаков Канебагайда чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Биздин үмүттүү барлашуу берүүбүзгө куш келипсиз. Рахмат. Алгач эле ушул 2018 жылы окуу жайда аткарылган иштер менен жетишкендиктерге токтолсоңуз. Өтүп бараткан 2018 жылы Ош мамлекеттик университетинин тарыхында өтө толоттуу жана барандуу ийгиликтердин жылы болду деп айтсак болот. Себеби жылдын башында эле биз мына бир топ ондогон адистиктерди эл аралык аккредитациядан өткөргөнгө жетиштик. Орто кесиптик билим берүү боюнча жана жогорку билим берүү боюнча биз 39 адистикти эл аралык аккредитациядан өткөрдүк. Эднет агенттиги аркылуу жана Жазет агенттиги аркылуу ал эми Ош мамлекеттик университети Кыргызстанда биринчи болуп институционалдык аккредитациядан өттү. Бул Казакстандагы НАР деген агентство аркылуу болду. Андан тышкары улуттук университеттердин рейтинги жарыяланды. Быйылкы жылы 2018 жылы Казакстандык көз карандысыз эл аралык аккредитациялык агенттик өткөрдү, НАР деген. Ошол багытта дагы биз 10 адистик боюнча 10 багыт деп коет ушул. Адистердин баарын топтоп өзүнүн багыттары боюнча бекиттиргенде 10 багыт боюнча улуттук рейтингге катыштык. Ошондо 7 багыт боюнча биринчи орунду, 2 багыт боюнча экинчи орунду алдык. Мындайча айтканда генералдык башкы рейтингде Ош мамлекеттик университети Кыргызстанда лидер экендигин ачык далилдеди. Андан тышкары илим-поздордун азыр мына Scopus, Web of Science деп эл аралык Хирша индекси боюнча чыгарган макалаларынын, илимий изилдөөлөрүнүн рейтингин дагы чыгарган бир чоң жыйынтык болду. Ошондо дагы Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы 400дөн ашык илим-поз катышкан ушул рейтингдин жыйынтыгы боюнча алгачкы 10 бирден баштап 10го чейинкини жана Ош мамлекеттик университетинин илим-поз агайлары, биздин профессорлорубуз, доценттерибиз алды. Себеби алардын жасап аткан иштеринин, чыгарып аткан илимий эмгектеринин деңгээлин көрсөтө турган бир чоң жыйынтык болду деп айтсак болот. Андан тышкары өтүп бараткан жылда Ош мамлекеттик университетинде мына биз чоң инфраструктуралык деңгээлде эл аралык мамилелер жана искусство факультетинин ачылышын жасадык. Өзүнчө бир чоң архитектуралык ансамбль катарында. Андан тышкары президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин указы менен регионду өнүктүрүү жылы деп жарыялаганына байланыштуу биз Каракулжада, Кара сууда, Ноокатта 3 райондо Ош университетинин гимназияларын ачууга жетиштик. Толук түрдө түптөп окуучуларды кабыл алып, мына бүгүн толук кандуу иштеп атат деп айтсак болот. Себеби улуттук тарбия жана заманбап билимди биз ушул мектептик билим берүүгө үйрөтөлү, ошол деңгээлге бир үлгүлүү көрсөтөлү деген ой менен болуп атат. Ал эми андан тышкары Ош мамлекеттик университетинде өткөн жылы бир топ жаңы адистер ачылды. Мына Кыргыз-Түрк факультетинин ачылышы болду. Бир топ жаңы ачылган адистерибиз мына Кыргыз-Европа, Кыргыз-Кытай факультеттери бир өрлөгөн, бийиктикке чыккан жылдардан болду деп айтсак болот. Тең башкысы өтүп бараткан жылда биздин университетибиздин студенттери чоң ийгиликтерге жетишти. Спорт багытында Кыргызстандын улуттук курама командасында бир топ студенттерибиз дүйнөнүн чемпиону болду. Азиялык оюндарда, мына көчмөндөр оюнунда биздин студенттерибиз бир топ жакшы ийгиликтерге жетишти. Жылдын аягында ушул Эднет агенттиги Ош мамлекеттик университетине 2 чоң сыйлык берди. Номинация бул биринчи сапат менеджменти, билим берүүнүн сапат менеджменти деген сыйлыкты алдык. Андан тышкары сапат эволюциясы деген сыйлыкка ээ болдук. Эднет жалпы 5 сыйлык берген болсо, ошонун экөөсүн Ош мамлекеттик университетинин мугалимдери, окутуучулары жамааты алды. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарифесине аралган жалпы республикалык кароо сынакта эстелерди жазып, сочинение, дил баяндарды жазган жалпы 26 номинация белгиленсе, ошол 26 номинациянын 16 номинациясын биздин студенттерибиз жеңип алгандыгы дагы бул мындай университеттин деңгээлин көрсөтөт. Жылдын аягында мына Кыргыз туусу гезити, Кыргыз бренди деген наамды берди. Жана башка бир топ массалык маалымат каражаттары Кыргызстандагы телевидение, радиолордагы жылдын жыйынтыгы боюнча университетке жакшы мындай жыйынтык, ийгилик катарында өздөрүнүн сыйлыктарын берип аткандыгы, демек биз өткөн жылы бир топ жакшы иштедик, ийгиликтерге жеттик деп айтканга болот.
Жакшы, бул жакшы ийгиликтер кийинки жылы дагы улансын. Негизи эле буюрса жакында эски жылда узатып, жаңы жылда тосуп алабыз да. Ушул жаңырган жылда Ош мамлекеттик университетинде кандай өзгөрүүлөр орун алат? Ар бир адам пендеси, жамаат, үй бүлө жаңы жылда бир жакшы изги тилектер менен тосуп алат да. Чын жүрөктөн биздин дагы ошол бир топ ийгиликтерди жаратсак, университетибиз аброю көтөрүлсө, эл алдында жүзүбүз жарык болсо деген изги тилектерибиз бар. Биринчи эле айта турган нерсе, жаңы ушул кара кийик жылында Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык даңктуу мааракеси келет. 39 жылдан бери башталган биздин билим берүү сапарыбыз биыл 80 жыл болот. Демек ошол 80 жылдык мааракени биз окуудагы, билим берүүдөгү, илим изилдөөдөгү, жалпы университеттин коомдук деңгээлин көтөрүү багытында биз чоң иштер жасашыбыз керек. Ал боюнча азыр биз комплекстүү пландарды алып иштеп атабыз. Ошонун алкагында биринчи кезекте эки окуу лабораториялык корпусту куруу азыр белгиленген. Анын долбоорлору иштелип чыккан, финансылык мындай бекемделген финансылык абалы дагы. Андан кийин билим лицейин биз жаңы типтеги гимназиянын деңгээли кандай болуш керек, бир жакшы заманбап гимназия салалы деп атабыз. Андан тышкары эки чоң жабык типтеги спорт комплекс. Ошол спорт комплекстерди салып, университетибиздин спорттук турмушу мына жаштар болгондон кийин жаштар бар жерде сөз түрдө ден соолук, сергек жашоо, акыл эстин сергектиги болуш керек. Эки чоң жабык типтеги бир заманбап спорт комплексин салалы деп атабыз. Андан тышкары бизде мына түштүк чыгыш шаарчасында кампус районунун алдында чоң ак бууранын жээгинде жерибиз бар. Ошол жерге биз жаштар паркын салалы деп атабыз. Жаштар паркы академиялык шаарча деп атаса да болот. Ошол жерде жаштар эс алган, жаштар ошол жерде отуруп бири-бири менен пикир алышат болгон бир жакшы бир интеллектуалдык площадка түзсөк деген ой бар. Андан тышкары илимий багыттар боюнча дагы чакан ушундай бир лабораторияларды салсак, барганда илим жыттанган, жаштык жыттанган, бир эстетикалык, этикалык бир мындай бир үлгүлүү аймак жасайбыз деп атам. Буга биздин толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ал эми 80 жылдыктын таасиринде биз мына университеттин алтын фондун түзөлдү деп атабыз. Бул университеттеги эң мыкты илимпоздордун, мыкты макалалардын жыйнагы, алтын китеп деп атаса болот. Андан тышкары ушул өмүр бою университетке өмүрүн ардаган, жан жигерин ардаган, тажрыйбасын ардаган агай эжелерибизге арнап, алардын бейнесин ардаган бир топ китептерди чыгаралы деген оюбуз бар. Мындайча айтканда, Ош мамлекеттик университети бүгүнкү рынок талабына, бүгүнкү жалпы билим берүү мейкиндегидеги талаптарга ылайык улам төнүгүп, өсүп, мүмкүн болушунча ушул мезгилдин закымынан артта калбаганга аракеттерди жасайт. Ал боюнча биздин толук интеллектуалдык профессионалдык даярдыгыбыз бар мына жамааттын. Андан тышкары өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына айлык акыларды тынымсыз көтөрүп мугалимдерге мотивтерди жасап атабыз. Ал эми студенттерибизге болсо мына 5 миллионго жакын сом акчаны биз студенттерибиздин социалдык абалдарын жакшыртууга, мына спорттон, илим билимден жана айырмаланган жана үй бүлөлүк социалдык шарты оор студенттерибизге дагы биз мына социалдык пакет катарында белгилеп атабыз. Мындайча айтканда, көйгөйлөр өтө көп. Ошол көйгөйлөрдү четинен чечип, четинен мүмкүн болушунча ушул коомдун алдында, элдин алдында жүзүбүз жарык болгонго аракеттер жасап атабыз. Анан башкы иш аракеттердин баардыгы бул университеттин билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө багытталат. Мугалимдин иш аракети дагы, студенттин иш аракети дагы ушуга багытталыш керек. Ошол жолдо баратабыз. Жаңы рейтингтерге катышабыз, Кудай буйрса быйылкы жылы. Жаңы талаптарга ылайык ишибизди дагы жакшылап кеткенге аракеттер жасайбыз. Билимди экспорттоо учурдун талабы да, анан ушул жаатта Ош мамлекеттик университети кыска гана убакыттын аралыгында ушул нерсени өтө бир жогорку деңгээлге, тепишке көтөрө алды. Буюрса, ушул жаатта дагы кандай иш аракеттер жүрөт? Билим экспорту бүгүн бир эле Ош университети же билим берүү тармагы үчүн эмес, Кыргызстандын экономикасы үчүн өтө керек. Себеби биз ошол билим экспортунан түшкөн каражат бир эле университеттерге эмес, ошол чет өлкөдөн келген студенттер жашап аткан регионго дагы өтө чоң олоттуу позитивдүү таасирин тийгизет да. Себеби алардын жашоо шарты, алардын тамактанышы, кийиниши, транспорт каражаттары, интернет, дагы каражаттар,
эми тирүү адам жүргөндөн кийин ошол жерде тирүү пендеге керектүү болгон нерселердин баардыгын алар ушу ош шаарынын эли менен бирге аткарышат да. Демек эл ошонун пайдасын көрөт. Ошон үчүн азыр бүгүн мамлекеттик саясаттагы президентибиздин саясаттагы билим экспортун көтөрүү болду. Биз бул иште баштаганыбыз 6-7 жылдын жүзү болуп, мына өзүнүн жемиштерин берип атат, өтө жакшы, позитивдүү жемиштерин берип атат. Биз эми ар бир факультеттин алдында билим экспортуна байланышкан эксперименталдык группаларды ачууга аракеттерибиз башталды. Себеби билим берүү албетте мамлекеттик тил жана эл аралык англис тилинде болгон билим берүү экспорттук группаларды ачышыбыз керек. Андан тышкары тең чоң маанилүү маселе бул студенттердин аң сезимин өзгөртүүдө, мугалимдердин аң сезимин келечекке багыттоодо бул мобилдүүлүк. Биздин студенттерибиз ошол дүйнөнүн кайсы бир университетине барып, ушул Кыргызстандагы эле шарттарда мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланып кеңири ошолордун мына эң алдыңкы технологияларын үйрөнүп, билим берүүнүн бир сапаттуу көрсөткүчтөрүн үйрөнүп, аң сезимин өзгөртүп келсин деген аракетибиз өтө күчүп атат. Ошон үчүн мына биздин Евросоюздун мамлекеттери менен Турциянын, Кытайдын, Азиянын эң алдыңкы өлкөлөрү, мына Япония, Корея, Сингапур, Малайзия сыяктуу өлкөлөр менен, Европадагы ошол Великобритания, Германия, Испания, Эстония сыяктуу өлкөлөр менен дагы биз тыгыз карым-катышта иштеп атабыз да. Бул биздин канчалык географиялык алкагыбыз кеңейген сайын университеттин дагы ошондой аброюнун артып аткандыгын көрүүгө болот. Жакшы. Анан негизи эле ушул кезинде сиз окуган, билим алган ошму менен бүгүнкү ошмунун айырмачылыгы эмнеде? Мен билим алган Ош мамлекеттик университети ушул учурунда Ош мамлекеттик педагогикалык институту болгон. Азыр биринчиден университеттин формасы, университеттин ички мазмуну, университеттин облиги азыр таптакыр жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү деп айтууга болот. Мурда деле биздин күчтүү мугалимдерибиз болгон, бирок негизинен көбүнчө педагогикалык багытта иш жүргүзгөн дагы педагогикалык багытта Ош университети совет бийлигинде тушунда өзүнчө лидер болгон. Ал эми азыр болсо биз баягы улуттук алкактан чыгып, бир республиканын алкагынан чыгып, же болбосо мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн алкагынан чыгып, Ош университети бүгүн өзү билим берүү мейкиндигинде кеңири чалптаган куш сыяктуу деп мен дайыма айтып жүрөм. Себеби биз ошол эле Бишкекти же башка баягы стандарттар бар да, борборду карап турган же дагы бир кайсы бир нерсеге байланып турган. Ал стандарттар, ал рамкалар бүгүн Ош университетинде жок. Ош университетинде бүгүн мүмкүнчүлүктөр өтө кеңири. Ал мугалим болобу, студент болобу, университеттин жетекчилиги болобу, алар баардык дүйнөдөгү мен деген көкүрөгүн кагып турган университеттер менен биз бүгүн тең ата сүйлөшүп атабыз. Мына Кытайда номер 1 университет бар, Синхуа университети. Кытайда дагы билим берүү аябай өнүгүп атат. Дүйнөдө 27-орунда турган университет. Бүгүн биз менен кадимгидей алакага келип, бизден бир топ балдарыбыз бар азырда докторантурада, алардан бизге докторантурага келгендер бар. Же болбосо мына Борбордук Азиядагы эң алдыңкы университет Назарбаев университети. Назарбаев университети Оксфорд, Гарвард, Кембридждердин деңгээлинде ошолордун үлгүсүндө курулган университет. Ошол менен бизде мына биздин бүтүрүүчүлөр ал жерде барып иштеп, биздин студенттерибиз кадимгидей ал жерге барып келип, мен өзүм барып мына Евразия билим берүү лидерлеринин форумунда сөз сүйлөп, талкактар болуп атат да. Ал эми мына Испаниянын Кадис университети менен, мына Кыргыз Европа, Анкара университети менен, теология факультети, Портленд университети менен, бизнес менеджмент факультети, Синьцзян мамлекеттик университети менен, Кыргыз-Кытай факультети, Кастамон университети менен, Кыргыз-Түрк факультети. Мындайча айтканда биз бүгүн бир дүйнөлүк алкактын бир мүчөсүбүз. Биз анан изоляция болгон, же анан чочуркап, же бир анан кыжалат болуп турган университет эмеспиз. Биз ошол дүйнөлүк процессте, жандуу процесске аралашып жүргөн, өзүбүздүн позитивдүү таасирибизди тийгизип, жана алардан позитивдүү ойлорду алып аткан бир дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде камыр жумур аралашып аткан университет деп айтар элем да. Муну айтканга мен толук моралдык дагы, мындай бир профессионалдык дагы укугум бар деп ойлойм. Аны коомчулук дагы биздин мугалимдер да, студенттер да билет. Демек, келечеги өтө чоң университет катары аткенбиз да. Анан агай негизи эле ошмунун миссиясы бар да, Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттердин катарына кирүү. Бирок сырттан келген кайсыл гана жаран болбосун, биздин университетти ошол Борбордук Азиядагы эң мыкты университет катары таанып жатышат да, айтып жатышат. Эми биздин миссиябыз кандай болуп калды ошондо? Университеттин 75 жылдыгында мен ушул Борбордук Азиядагы 5 университеттин катарына кирүү биздин максатыбыз деп айтканмын. Арадан 5 жыл өттү. Ошол мезгилде мыйыгынан күлүп, бул кандай чоң амбицияны коюп алып, өзүнүн менен өзү корстон болуп аткан жетекчи экен деген адамдар көп болгон.
билим берүү эксперттери деле, эл деле, коомчулук деле. Бирок ошол мыйыгынан күлгөндөрдүн баардыгы бул бекерден айтылган сөз эмес экен. Ошол мына акыркы алдыдагы 5 жыл чындап эле Ош университети үчүн ошол ийгиликтердин жана дүйнөлүк бейкиндикке билим берүүгө интеграциялоонун жылы болгондугун мойнуга алып атышат да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул биздин жамааттын ынтымагы жана биримдиги. Анан жамаат баары бир инновациялык көрүнүштөргө өтө жакын экендигин көрсөттү да. Эми албетте биз бара-бара университеттин миссиясында дагы чоң өзгөрүүлөр жасайбыз. Себеби жылып турат. Мындайда кээде бизде ушундай аң сезим калыптанып калган. Улам өзгөрүп, улам бир жаңы талаптарга, улам жаңы бийиктикке умтулуп, биз өзүбүздүн миссияны дагы андан ары бекемдеп барабыз да. Эмне үчүн? Себеби коом өнүгүп атат. Мезгил өзгөрүп атат. Адамдардын аң сезими өзгөрүп атат. Демек биздин дагы өзүбүздүн каалообуз жана кызыкчылыктарыбыз өзгөрүш керек да. Алдын көздөй. Ошон үчүн азыр мына жакынкы жылдарда менде ушундай бир оюм бар. Кудай буйрса, университеттин 80 жылдыгында биз Борбордук Азиядагы 3 университеттин катарына киребиз деген. Башында биз 7 университетте жүрсөк, азыр мына 5 деген университет. Кандайдыр бир деңгээлде бул балким бул көрсөткүчтү бирөө айтпагандыр, бирок коом бүгүн ошого ишенип калды да. Ошон үчүн биз Борбордук Азиядагы 3 университеттин катарына кирген болсок, демек Ош мамлекеттик университети менен бардыгы тең ата, кадыресе биз менен салаваттуу мамилеге чыгат да. Ошон үчүн себеби мына Борбордук Азияда 32.600 студенти бар университет жок. Биз саны менен мактанат деп айтсак көбүчү, саны менен да мактанабыз, сапаты менен дагы. Себеби эмне үчүн 32.600 студент башкаларда жок? Эмне үчүн айрым бир университеттерге 100 студент келбей калды? Абитуриент ойлонуш керек, туурабы? Демек жаңы инфраструктура, мезгилге жараша өзгөрүү, таң сезимдердин ортосундагы атаандашуучулук, идеялардын жарышы бизди алдыга умтултуп атат. Анан мен дегел айтар элем да, мына университеттин жетекчиси катарында, ректор катарында дайыма коомдон 5 жыл, 6 жыл алдын ала ойлонууга кудуретиң жетпесе, бул интеллектуалдык жамаатты башкарып өтө кыйын. Жамааттын алдында 1 жылдан кийин кандай пландар, максаттар коюлуш керек? 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин сен аны алдын ала көрүп билип турбасаң, себеби мезгилдин чакырыктары бар да. Ар бир мезгил өзүнүн талаптарын коет да. Бирок ал күтүүсүздөн коюшу да мүмкүн. Кээде күтүлбөгөндөй кылып өзүнүн мындай орусча айтканда сюрприздерин даярдайт да. Бирок ошол коомдо түрдүү турбулент нерселер болуп атпайбы мындай. Кээде чыгып кетебиз, туурабы? Алкактан чыгып кетебиз, кээде ыргактан чыгып кетебиз. Ошолордун баардыгына университетти улам даярдап барбасак, биз албетте мына бүгүн экономика, башка дүйнөлүк экономика деле кризистерге учурап атпайбы? Ошондой учурда биз мүмкүн болушунча ушул баардык мындай күтүлбөгөн да кокустуктарга даяр болушубуз керек да. Ошон үчүн азыр бизде ошол нерсе бар деп айта элем. Мына биз 1 жыл 2 жылдан кийин жасаган, 1 жыл 2 жыл мурда жасаган иштерибизди жамаат бүгүн түшүнүп атат, туура болгон экен депчи. Демек биз ушул жолдо бара беребиз. Себеби биз азыр бүгүн Кыргызстандагы вуздардын лидери катарында жалпы билим берүүдөгү тенденциялар, билим берүүдөгү трендтер боюнча менин өзүмдүн көз караштарым бар. Жана ал Ош университетинин топурагында кандай өнүгүш керек? Биздин эл кантип кабыл алат, жана ошону кантип жүрөгүнө сиңирет, жана кантип ошол студенттерге жетет деген маселеде биз азыр терең ойлонушубуз керек. Менен бул багытта көп сүйлөсөм болот. Бирок эң башкысы мен жамаатка, жалпы элге, журтка айта турган нерсе, менин бүгүн көзүм жетип турат. Университеттин келечеги бул ажайып, жана университеттин келечеги ушундай бир керемет болоруна. Деле бизден ошол бүгүнкү маекте жыйынтыктоочу сурообуз. Бул жерге келген ар бир конокко беребиз бул суроону. Ош мамлекеттик университетинен сиздин жашооңуз дагы борду. Ош мамлекеттик университети менен мындай күчөтпөй айтканда, бул менин тагдырым, менин жашоом жана өмүрүм. Себеби биз мына 17 жашыбызда ушул Ош университетине студент болуп келдик. Бүгүн тарадан 26 жыл өттү. Бирок ошол 26 жылдан берги жашоом баары Ош университетинде элестетүү болуп окудук. Алгач ушул жерде катарда окутуучудан бүгүн университеттин ректору катарында бүт аң сезимим, жан дүйнөм, акыл эсим менен мен ушул өзүмдүн турмушумда Ош университетинде элестете албайм. Бул жерде иштеп аткан ажайып, керемет, касиеттүү инсандар бар. Бул жерде ушунчалык мээнеткеч, ак көңүл, жүрөгүндө бир жакшы инсан болсом деген тилектеги, изги тилектеги студенттерибиз бар да. Мен булардын баарындагы ак
тилди көрүп турам да. Кээде сыймыктанабыз, кээде ушул кадимкидей жашап капа болобуз, кээде сүйүнөбүз. Вот ушунун өзү кадимки жашоодогудай да. Жашоодогудай мына таң эрте саат 8-те иштен келип, кечки саат 7-8-9га чейин, кээде 11-12-ге чейин иштеп, кээде үй бүлөнүн эле унутуп калган күндөрүбүз өтө көп болот. Мен бүгүн айтар элем, ушу мен Ош университетинин жамаат менен кошо алдыга сүрөп бараткан инсан катарында бүт мүмкүнчүлүктөрүмдү Ош университетине берип атам. Кудай буйрса Ош университетине ким таза кызмат кылып, ким эмгегин арнаган болсо алдагы жакшы болот, жаман болгон жок. Себеби мен азыр жаштарыбыз келе атат, туура улуу мундагы адамдар ким Ош университетине үчүн күйүп жанып, Ош университетине зоболосун көтөрүүгө салымын, жан жигерин кошуп аткан болсо эч ким жаман болбойт. Бардыгы Кудай Таала деле, эл журт деле бардыгын ушу эмгекти кайтарат деп ойлойм да. Ошондой нерсе менен келе атабыз. Мына Сулайман тоонун алдында турган ушу 30 миңдей ашык студенти бар, университетке жетекчи болуп, күн сайын мен мүмкүн болушунча бир тазалап иштегенге, кичине бир ааруланып, жан жүнөм дагы бир эргитип, анан ошол нерсени элге бергенге аракет кылабыз да. Себеби өзүңөр билесиңер, мен эми чыгармачылыкка жакын адам катарында романтикмин. Бирок ошол романтикадагы ойлорду мен турмушка ашырдым. Кыялдарды биз бүгүн турмушка ашырып атабыз. Көбүнчө мени кыялкеш деп күнөөлөшөт, бирок кыял болбосо, романтика болбосо өсүүнү эч качан болбойт. Эмоция, жакшы көрүү, сүйүү, алдыга кетүү, кимдир бирөөгө боорукердик кылуу, кимдир бирөөгө кайрымдуулук кылуу, кимдир бирөөнүн ажатын ачуу колунан өтүгөн. Биз ошол мына эң башкысы Ош университети адамдык сапат болсун, адамгерчилик, ыйык касиеттер болсун деп мен күрөшүп аткандыгым ошол да. Ошон үчүн университетте кадимки адам турмушу, кадимки адамдык сапаттар өнүгүп аткан бир билим уясы. Ошон үчүн мен университеттин тагдыры, келечегиси, университетсиз мен өзүм тагдырымды элестете албайм. Балким мезгилдер келер, биздин статус өзгөрөр, же бир башка жакка кетербиз. Бирок ошондой болгон күндө дагы бул Ош университети деген биздин көкүрөгүбүздө турган, өмүр бою ушул сыймыктана турган алтын туурубуз деп айтар элем. Жакшы, рахмат. Эң соң негизи эле ушул бүгүнкү биздин маекти жыйынтыктап, биздин жалпы көрүүчүлөргө, элибизге болгон сиздин жаңы жылда куттуктооңуз. Жаңы жылда ар бир адамдын көкүрөгүндө бир ыйык максаттары бар. Ал өзүнүн жеке өзүнө багытталган, үй бүлөсүнө багытталган, тууган уругуна, эл журтуна багытталган. Мен биринчи кезекте ушул биздин жамаатыбыздын ар бир мүчөсү, студенттен баштап профессорго чейин ушу үй бүлөсүндө дайыма тынчтык болсо, бакубат жашоо болсо, анан Кудай Таала ар биринин көйдөнүнө бир жакшы ойлорду, жакшы ниеттерди, жакшы максаттарды салсын деп тилер элем да. Эртең менен көмөкөйүбүзгө жакшы сөздөрдү салсын, көйдөнүбүзгө жакшы ойлорду берсин. Ушул келе жаткан жылы. Анан ошол ойлорду турмушка ашырганга баарыбыз чогуу бир туугандай болуп алып, аракетти кылалы, туурабы талаша турган, тартыша турган эч нерсебиз жок. Жакшылыкка жанашып, жакшы ниетти жолдош кылып, 2019-жылдагы бир мазмундуу өткөрүүгө аракет кылалы. Анан мен дайым айтам, ушул биздин жамааттын деги эле эл журтубуздун ар бир үйүндө жакшылыктар болсун. Ошол жакшылыктарга барып биз сөзүбүздү айтып, ошол жакшылыктарды бөлүшүп, туурабы шатыра шатман, бүгүнкү жашап аткан өмүрүбүздү сүйүп, ар бир адамды сүйүп, ушундай иштейли деген ниетим бар. Бул жаңы жыл элибизге бакыт алып келсин. Элибиздин турмушу бакубат болсун. Жана кыргыз элин дайыма ушул дүйнөлүк картада өзүнүн ордун татыктуу ээлеген дөйлөттүү мамлекет болсун. Рахмат агайчоң. Негизи эле сизге дагы ушул жаңы жыл жакшы ийгиликтер алып келсин. Жумуш убактыңыздын тардыгына, графигиңиздин тардыгына карабай бизге келип, ушул сонун маек кылып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүнчүлүктөрдүн дүйнөсү болгон Ош мамлекеттик университетинде аткарылган иштер, ийгиликтер, жетишкендиктер жөнүндө азын улак кеп кылдык. Үмүттө баарлашуу берүүсү менен мен Мерим Осмонова кызы болдум. Жаңырган жылда көрүшкөнчө.